Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер. Анда биз лекциябызды баштадык. Лекцияны баштаардан мурда төбөңкү көрмө тасманы көрүп алсак. Байыртаның көчмөн калкы баштаган, оюндарын көчмөн эли бартаган. Ар тараптан келген конок агылып, дастарконду ынтымагын тактаган. Жерди чапчып аттар кетти жулунуп, ат дүбүртү те алыска угулуп. Дене бойду титиреткен оюндар, ал тарыхка кайры келди бурулуп. Көчмөндөрдүн улуу, көчмөн оюну, көчмөн оюн ынтымактын корулуу. Оюндары көп, бирок билген дайыма, көчмөн элдин оюнунда Эреңиш бар эр билектүү балбандар, көк бөрүдө көк жалулап тарткандар. Толус коргол акылдарды учурса, көзү курсан жамбый тамай айткан бар. Көчмөндөрдүн улуу, көчмөн оюну, көчмөн оюн ынтымактын корулуу. Оюндары көп, бирок билген дайыма, көчмөн элдин оюнунда Ооба, студенттер, силер туура баамдагансыңар. Мында көчмөн турмушта жашаган элдердин жашоосу, оюндары, турмуш тиричилиги, каада салттары, кийимдери чагылдырылды. Демек, бүгүн биздин темабыз көчмөндөр цивилизациясы деп аталат. Биз бүгүнкү лекциябыздан көчмөндөр маданияты, көчмөндөр цивилизациясы, көчмөнчүлүк учурундагы адабият тууралуу маалымат алабыз. Көчмөндөр булар кимдер? Албетте, бир жерде отурукташпаган, бир жерден экинчи жерге көчүп конуп жүргөн уруу, улут же эл. Демек, алар мал чарбачылыгы менен алектенишкен. Мындан тышкары, азын оолак дыйканчылык менен дагы алектенишкенин билебиз. Тарыхта көптөгөн көчмөн элдер тууралуу маалыматтар бар. Анын ичинде кыргыз эли да көчмөн турмушту баштан кечиргенин билебиз. Көчмөндөр турмуш тиричилик мал чарбачылык менен гана алектенишпей, алар ар тараптан өнүгүүгө багыт алган. Мисалы, искусствосун карап көрөлү. Музыкалык аспаптар, ыр, күүлөр, улуттук кийимдер, ат жабдыктары, өнөр буюмдарын алсак болот. Ал эми элдик медицинасын карай турган болсок, азыркыга чейин колдонулуп келаткан элдик табыптардын дарылоо ыкмалары. Курулушун, архитектурасын карай турган болсок, боз үйдү алабыз. Азыркы учурга чейин боз үйдөй ыңгайлуу, боз үйдөй сапаттуу, боз үйдөй ден соолукка пайдалуу үй азыркыга чейин курулуп элек. Албетте, ушулардын катарында эле адабияты да өнүккөн. Буга кайсыларды карайбыз? Албетте, элдик ооз-эки чыгармачылык. Мындан сырткары көчмөндөрдү сүрдүү, айбаттуу деп дагы мүнөз беришет. Кыргыз жергесинде феодалдык доор, башкача айтканда, кыргыздардын отурукташып шаарга айлануу этабы 10-15 кылымдарга туура келет. Мына ушул учурларда кыргыздар бир кыйла
айыл кыштактарга отурушуп, айрым шаарлар өнүгүп калган. Аны кайдан билебиз? Жусуп Баласагындын Куталчу билим чыгармасынан да байкасак болот. Бул Баласагын шаары ошол учурдагы эң өнүккөн шаарлардын бири. Мындан ары көпчүлүк учурларда кыргыздардын көчмөн турмушта жашагандыгы тууралуу эмес, отурукташкан шаар калкына айлангандыгы тууралуу маалыматтар тарыхта жазылып калган. Башкача айтканда, көчмөндөр тууралуу маалыматтар аз жазылып калган. Эми байкай турган болсок, кыргыздардын көчмөн турмушта жашаган убагы кайсы мезгилге туура келет? Албетте, Манас доорундагы Караханиттердин мезгилиндеги Энисейлик кыргыздар мына ошол көчмөн турмушта жашагандыгын тарыхтан билебиз. Көчмөндөр цивилизациясы, көчмөндөр маданияты, адамзат цивилизациясы, дүйнөлүк маданият, дүйнөлүк цивилизация деген кыяздагы түшүнүктөр адатта шарттуу илимий максаттарга гана колдонулат. Насилинде бул категориялардын ортосунда бөлүп ажыратар, талашып тартышаарга олуттуу негиз бере турган жүйө жагдайлар да жок эсеби. Мында тек гана цивилизация жана маданият деген түшүнүктөрдү салыштырмалуу кыязда бири-биринен бөлүп кароо жетиштүү. Дүйнө коомчулугунун көңүл борбору дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна, анын ичинде көөнө көчмөн маданиятын алып жүрүүчүлөрдүн алдыңкы сабында турган кыргыз элинин маданиятына, салт санаатына бурулуп турган маалда бул да маанилүү маселе болуп жатканы жашыруун эмес. Цивилизация коомдук өнүгүштүн жана материалдык маданияттын белгилүү бир коомдук саясий формацияга мүнөздүү болгон өсүш деңгээли. Башкача айтканда, дүйнөлүк маданияттын эң соңку заманбап деңгээли. Маданият өндүрүштүк коомдун акыл эс билим жагынан адам баласынын жетишкен ийгиликтеринин жыйындысы. Демек, маалыматтуулук, билимдүүлүк, маданияттуу адамдарга таандык жүрүш-туруш, адептүүлүк. Цивилизация дегенде биз албетте коомдук баалыктардын жыйындысын түшүнөбүз. Бул илимий аныктама. Жалпы баалыктар ар түрдүү, бирок салыштырмалуу туруктуураак мүнөзгө ээ болот. Баалыктардын айрымдарын түбөлүктүү деп койгон учурлар да бар. Адилеттүүлүк, боорукерлик, мээримдүүлүк, изгилик, кечиримдүүлүк, чынчылдык жана башка сапаттарды адамзат эч бир заманда убактылуу баалуулук деп санаган эмес. Жана мындан ары деле санабайт болуш керек. Ал эми маданият жалпы алганда адамдын күч жана акыл эмгегинин натыйжасы катары каралып, күч эмгеги материалдык маданияттын, акыл эмгеги руханий маданияттын булагы болуп эсептелери белгилүү. Көчмөндөр жана көчмөндөр маданияты адамзат тарыхында өтө орчундуу жана айрым доорлордо чечүүчү ролдорду ойногондугу маалым. Албетте, чечүүчү деген сөз ошол доорлордун ыңгайына, объективдүү жана субъективдүү мүнөздөгү шарт кырдаалдарына жараша шарттуу гана колдонууга мүмкүн. Көчмөндөр адамзаттын тарыхында жалаң гана жакшы издерди калтырган деп да эч ким кейсе айта албайт. Канча майдаланганыбыз менен тарых этиштин шарттуу ыңгайын сүйбөйт эмеспи? Тек гана көчмөндөр адамзаттын көптөгөн цивилизациялык баскычтарынын башатында болгондугун баса белгилеп кетүүнүн маалы. Тарыхта түбү көчмөн этностор көп кездешет. Гундардан башка сактар, усундар, сарматтар, массагеттер, аварлар, карлыктар жана башка көп уруулардын аттары да аталат. Көчмөндөр өзүнүн көчүп конуу формасына жараша горизонталдык жана вертикалдыкта бөлүшөлөр айтылат. Биринчи айтылганы көбүнчө талаа көчмөндөрүнө, экинчиси кыргыз сыяктуу тоолуу көчмөндөргө тиешелдесе болот. Горизонталдык дегени жайыттан жайытка көчүүнү. Ал эми вертикалдык дегени жайыттан кыштоого көчүп конууну түшүндүрөт. Жогоруда жана аттары талбай калган көчмөн элдердин көпчүлүгү тарыхый өнүгүүнүн шарт кырдаалдарына жараша тарыхый барактарда гана жашап калуу тагдырына туш болушканы албетте өкүнүчтүү. Бирок алардын маданияты башка тектеш элдерге өздөрү менен кошо
ассимиляцияланып кеткенде талашсыз. Кыргыздардын байыркы ата журту көчмөн мал чарбачылыгын жүргүзүүгө, кандайдыр бир даражада дыйканчылык менен кесиптенүүгө, колөнөрчүлүктүн түрүн өнүктүрүүгө, мисалы темир иштетүү, кийиз жасоо, өрмөчүлүк, оймочулук, булардын бардыгы аң уулоочулук кесиптин, аскердик өнөрдүн жана оюн сооктун өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк түзгөн берекелүү жайлардын бири болгон. Көчмөн кыргыздардын дүйнөлүк белгилүү тарыхчылардын сөзү менен айтканда, жылдыздуу сааты 9-кылымда 80 жыл өмүр сүргөн. Улуу кыргыз дөөлөтүнүн учурунда келгендигин бүгүн айрыкча баса белгилегибиз келет. Ошол доорда кыргыздар Борбордук Азиянын байыркы тайпаларынын ичинде сан жагынан уйгурлардан кийинки 2-нчи орунда тургандыгы көп нерседен кабар берет. Улуу кыргыз дөөлөтүнүн бийлиги Кытай маалыматтарында так белгиленген. Тактап айтканда, кыргыз мамлекетинин бийлиги чыгыштан батышка карай, чыгыш Монголиядан тартып Ысык көл менен Жети сууга чейинки, түндүктөн түштүккө карай Сибирь тайгасынан улуу Кытай дубалына чейинки эбегейсиз зор мейкиндикке тараган. Байыркы талаа салтына ылайык каңгайдагы ээлеген калк бардык көчмөн элдердин формалдуу ээси катары эсептелген. Демек, кээ бир адаяттарда көрсөтүлгөндөй, тарыхында жазуусу бар элдердин маданияты, илим билими жакшы өнүккөн. Ал эми көчмөн уруулар болсо, жазууну билишпеген, цивилизациядан артта калган жапайы элдерден болгон деген пикирлер да жок эмес. Бул туура эмес. Көчмөн элдердин өзгөчө жакшы деңгээлде өнүккөн маданияты, жазуусу, адабияты, тарыхы, салт санаасы, каадалары, оюн сооктору жана баатырдык уртулуусу мелдештери да болуп өнүгүп келген. Ошону менен катар көчмөн кыргыз элинин өзгөчө жана өтө жакшы өнүккөн тарыхы, адабияты жана маданиятын айтууга болот. Демек, студенттер, биз бүгүн силер менен көчмөн калктар тууралуу, анын ичиндеги кыргыз элинин көчмөн турмушу тууралуу маалымат алдык. Мындан сырткары кыргыз элинин элдик өзеги чарбачылыгынан да учкай маалымат алдык. Жыйынтыктап айтканда, көчмөнчүлүк биздин тарыхыбыз. Көчмөн турмуш кыргыздардын кечээги тарыхы болсо, бүгүн ал биздин ой боюбузга сиңип, алдыдагы келечекке жаркын жол ачат. Анда эмесе, студенттер, саламатта калгыла.